Арыбаңыздар, урматтуу бүгүнкү кечтин катышуучулары. Кыргызстандагы интервью тарабынан Музыка ишмерлери союзу жана Кыргыз улуттук манас театрынын колдоосу менен уюштурулган 2023 жылдын билим айтышына кызыгуу арттырып келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Интервьюс 2 жылдан бери билим айтыш долбоорун жүргүзүп, төкмө акындар жана манасчыларды контент жаратууда түрдүү ыкмаларды үйрөтүү жана алар менен чогуу улуттук баалуулуктарыбызды жогорулатуу багытында иштеп келатат. Кыргыз элинин мурасын колдоо жана заманбап ыкмаларды колдонуу менен жаш муундарга жайылтуу бул долбоорубуздун максаттарыбыздын бири. Биз бардык социалдык маанилүү контент жаратуучулар менен кызматташып келебиз. Төкмө акындар байыртадан бери эркин болуп, коомдо чындыкты жеткирип жана курч маселелерди көтөрүп чыгат. Демек, төкмө акындар Кыргызда нагыз контент жаратуучулар болуп эсептелинет. Манас бул Кыргыз элин дүйнөгө таануучу эпос жана Кыргыз элинин феномени. Манасты кеңири жайылтуу ар бирибиздин милдети деп эсептейбиз. Анткени улуттук баалуулуктардын баары манаста жатат. Алардын бири үй бүлөлүк баалуулук. Коомдо жана үй бүлөдө болгон аялзаттын ролун урматтоо. Акындардын көптөгөн чыгармалары ушуга далил. Ошондуктан бүгүнкү айтыш тарыхта изин калтырган Майра Керим кызы апабыздын 60 жылдыгына арналат. Билим айтыш долбоору Кыргызстанга белгилүү инсандардын жардамы менен ишке ийгиликтүү ашырып келатат. Урматтуу Түгөлбай агай, Назаркул ата, Мелис Мураталиев, Аймен Касенов, Максат Жумабеков, Самат Көчөрбаев, сиздердин долбоорго кошкон салымыңыздар абдан чоң. Бул долбоор интервьюстун кызматкери Максуда Айтиеванын демилгеси жана аракети менен ишке ашып жатат. Барыңыздарга чоң рахмат. Ошондой эле Кыргыз улуттук баалуулуктарды колдоп келаткан Кыргызстандагы Америка Кошмо Штаттарынын элчилигине жана Кыргызстандагы USAID-ге терең ыраазычылык билдирем. Ал эми бүгүнкү айтышта акындарыбызга ийгиликтерди каалайм. Жараткан өзү колдоп, акындардын улуу баарлашуусун куруп бериңиздер. Рахмат. Колу аттын жалына жаңы жеткен балакат жаштан өткөн 6 манас шелден манас айтканда айлабыз кетти. Көбүбүз чуркап чыга жаздадык. Кандай керемет. Мана эпос сабырусуз элдер чогулган жерде манас айтылганда маңдайы жарылып кубана сүйүнөт. Сүйүнгөндөр майрамдан келген адамдарына манас айтканда ойго батып тереңдеп кетишет. Чет өлкөдө чет элдиктердин арасында кыргыз тилинде манас айтканда баары мелтире отушат дагы эчтеке түшүнгөн жокмун, бирок шок болуп отурам деп айтышат. Мына ушундай касиеттүү манасыбызды аздектеп, түрүлө айтып, күбүлө түбүнө жеткирип келаткан улуу журтубузга, уюткулуу журтубузга ыраазымын. Жакында Алтайда конференция өттү. Орустардын жана түрк элдеринин келечектеги ынтымактуу темасында. Ошондо академик Молотов бир сөздү айтып өттү. Таң калыштуу дейт. Бизге ушу советтик доордон бери мындай деле көрүнүш болгон эсме дейт. Бүт өлкө манас айткандай болду жарым жыл бою дейт. Жабылып миңдеп, жүздөп түмөндөп айтып атса сөзүн түшүнгөн киши жок, бирок тегерегиндеги кишилердин баары белин байлап, оңолуп, түзөлүп, иймене түштү дейт. Ушундай касиеттүү эпосуңар бар деп. Ушул окумушту айтканда анда дагы бир черим жазылды. Манасчыларыбыздын келечеги кең, ар бир кыргыздын үйүндө, айылында, көчөсүндө, тоосунда, белесинде айтыла бермекчи. Казактар менен айтышып, кыргыздар менен айтышып, обончулук өнөрдүн тегин болдум. Ай борум угуп алчы, мен Кам Манастын журтуна келин болдум деп 4 эле сап менен
4 дүйнөнү сапырып койгон Майра жакебиздин арбагына башыбыз дейип таазим кылып, өнөрүнө жанашып ушундай болсок деп Майра жемди көтөрүп чыккан адамдарга чоң рахмат. Мен дагы умтунуп күтүп турам. Минген атым сагынды, алтыганды, айланайын казак журт айтып келсең, кайра кайрып бергинин каркырамды деген 4 сабы менен айтышты жаап кое жаздаган. Ушундай касиеттүү Манаска келин болгон, Манастын тилин, дитин коргогон, ырдаган сайын, оозонган сайын кыргыз журтум. Келиниңермин, бала төрөп бердим, манасчы кылгыла, акын кылгыла деп кыска тар чөйрөлөрдө жалтанбай сүйлөп, жанын элге берип, кайра майым өзөкөсү өтүп кетти, ар бир кыргыз жаранынын кулагында. Андан кийинки сөзүм Назира карындашыма, Мелисиниме. Булар тутанып күчөп бараткан кыргыздын өнөрүнө ого өттөр, бирөөсү ширеңке чакса, экинчиси сүйлөп күчөтүп атат. Таптап атат. Пайгамбар жашынан өтүп, 70-ке жетип, чачын буак басып, мээнетти жалпайтып, дөөлөттү дөмпөйтүп, өзүн алдыга чыгарбай, өзгөнүн бөрүн алдыга сүрөп, карып калса дагы биздин Түгөлбай атабыздын дареметин, касиетин, күчүн көрүп, ушул атаны алдап соолап иштетип алалык. Сен жакшысың деп айталык, мыктысың деп айталык. Ал өзү ошондой киши. Мына ушу манасчылар менен өзүнүн баласындай болуп, 2 күндүн биринде жолугуп, булардын өнөрүндө таазим берип, күч берип, кубат берип аткан агайыбызга өтө чоң таазим. Эми бүгүн Кудай буйрса, манасчылар көп экен, таң атканча отуруп эс алалы, өнөрдү угалы, чарчабай угалы. Рахмат. Саламатсызбы, Арби? It is an honor to be here with all of these families and guests tonight. Урматтуу коноктор жана достор, бүгүнкү кечте бул жерде болуу мен үчүн чоң сыймык. I would especially like to thank Ms. Chakirova, Mr. Kazakov, the Manas Theater, the Union of Musical Performers, and the National Philharmonic Hall for hosting us tonight. Мен Назик Чекиревага, анын интервьюсдагы Жандели менен берилген командасына, Тогулбай Казаковка, ошондой эле Манас театрына жана композиторлор союзуна тарыхый жерде улуттук филармонияда бул кызыктуу иш-чараны уюштурганы үчүн ыраазычылык билдирем. And I'd also like to thank my colleague for her beautiful translation into Kyrgyz. Мен чоң рахмат деп айтты. So as we all know, embracing our cultural identity is really a celebration of our roots and a testament to the resilience of our spirit. Биздин мадани өзгөчөлүктөрүбүздү кабыл алуу бул биздин түпкү тамырларыбызды даңазалоо десем болот, жана рухубуздун туруктуулугунун далили. And USAID is pleased to work with the talented Manaschi, the Dastanchi, and the Akins who are here tonight and throughout the country to really strengthen this proud cultural heritage and to popularize it in social media, especially among youth. Усаид манасчылар, дастанчылар менен акындар, таланттуу топтору менен бул мадани мустары чыңдоо жана аны социалдык тармактарда айрыкча жаштар арасында кеңири жайылтуу боюнча иш алып барып жатканы менен сыймыктанабыз. They, or you, are the true keepers of this oral tradition, weaving tales of heroism, history, and culture, and serving as a bridge between past and present.
Алар, сиздер, тарых жана маданият тууралуу ылмаштарды токуп, бай озаки салтын сактоочулары болуп саналат. Алар откон кеткен менен азыркынын ортосундагы көпүрө. So the United States is very proud to support you in your sacred mission to preserve and safeguard Kyrgyz culture for the next generation. And we are also pleased that this year's theme is about family. It is fitting, at the end of this month, we will start our 16 days of activism against sexual and gender-based violence. Америка Кошмо Штаттары алардын кыргыз маданиятын жана тарыхын кийинки муун үчүн коргоп жана сактап калуу боюнча ыйык миссиянда колдоо көрсөтүп жатканына сыймыктанат. Үй бүлөлүк мамилелердин байлыгы темасын биз да сыймыктануу менен колдойбуз. Бул өзгөчө маанилүү, анткени биз ушул айдын аягында гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активизмди баштайбыз. So I would like to end with a phrase from the Manas epic. You probably know it better than I do. Сөзүмдү Манас эпосундагы белгилүү бир сап менен аяктагым келет. Okay? We'll try. Kurama jiyip yurt kilgan kim. That's it. Yeah, that's it. Yeah. Чоң рахмат. Рахмат. Бар болуңуздар, ыраазычылык билдиребиз.